Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, кесиптештер. Мен бул видео сабакта интернеттен эч кандай программа жүктөбөй эле сайтка кирип, ага катталбастан туруп, ушундай кооз грамоталарды жасоону көрсөтүп бермекчимин. Интернетте грамота жасай турган программалар өтө көп, бирок алар татаал жана катталуу керек ал үчүн. А бул программа өтө жөнөкөй. Биз браузерди ачабыз жана Google'га кирип, анын адрестик жолчосуна грамота дел деп жазабыз. Жаздык. Эми ушул грамота делдин сайтына киребиз. Мына сайт ачылды. Акырын астына карай сүрүп жылдырабыз. Бизге мындай негизинен шаблондор чыкты грамотанын. Буларга биз өзгөртүү киргизип жазсак болот. Популярные деген кирип туруп, школьные деген бөлүм тандайбыз. Мектепке тиешелүү грамота жасай турган болсок. Мына бизге мектеп темасындагы грамоталардын шаблондору чыкты. Эми булардын ичинен мен бирөөсүн азыр тандаймын. Мына мен азыр басып тандадым бирөөсүн. Веселые карандаши деген шаблонду мен тандап ачтым. Эми буга мен кандай өзгөрүш киргизем? Ал үчүн астында онлайн редактор деген кызыл баскычты басышым керек. Бастым аны. Бизге мына редактор ачылды. Эми грамотадагы нажмите, чтобы написать текст деген жазууну басып, ал жерге өзүбүздүн текстти киргизебиз. Мына мен жазып атам. Эки миң он тогуз 2020 окуу жылында окуудагы жетишкендиктери жана үлгүлүү жүрүш турушу үчүн Жаш Тилек мектебинин бешинчи классынын окуучусу Акбаралиева Сабина сыйланат. Сиздер дагы ушундай текст киргизесиздер. Мектептин атын, окуу жылын, окуучунун атын жазып, астына мектеп директору деп фамилиясын жазып койсоңуздар болот. Анын астына класс жетекчиси деп жазып койсоңуздар болот. Датасын жазып койсоңуздар болот. Ушундай ушинтип жазабыз. Эми эң астында панель турат, инструменттер панели. Ошол биз текстти жалпысынан көгөртүп алып туруп, выделить алып туруп, ошол астындагы инструменттер панелинен аны биз шрифтин чоңойтобуз. Азыр мен шрифтин чоңойттум. Мына жирный тамгада койдум. Астында курсивке өткөздүм, мына курсив болуп калды. Эң астында инструменттер панели болуп бар, ошол жерден өзгөртүп оңдосок болот. Жана эми ушундай жасап бүткөндөн кийин биз муну кантип сактап алабыз телефонго? Ушуну көрсөтүп берейин сиздерге. Мына экрандын жогору жагындагы стрелканы көрүп турабыз, ошону басабыз. Басканда ушундай бизге бет ачылат. Бул жерде оң жактагы бесплатно деген басабыз. Жана ушул кызыл баскычты басабыз. Биз 15 секундча күтүп турабыз. Биздин грамота даяр болгонча. Мына азыр даяр болоюн деп калды.
даяр болду. Эми бизге жүктөө үчүн азыр уруксат берет. Мына бизге уруксат берилди. Скачать баскычын басабыз. Жана телефонубузга жүктөп алабыз. Жүктөп алдык. Телефонго мына ачылды. Мына биздин грамотабыз ушундай. Аябай кооз, түркүн түстүү, сапаттуу, эң негизгиси бул сапаттуу грамота. Ушундай грамота даяр болду. Анда эмесе барыңыздарга чыгармачылык, ийгилик каалайм. Балдар эң жакшысына татыктуу. Рахмат.